Assalamu alaikum. Урматтуу достор, туугандар, мекендештер, жердештер, бир нерсе менен өз оюмду ортого салгым келди. Азыр гана бир жерге Куран окуткан жерге барсам, баргандардын басымдуу көпчүлүгү мен сыйлаган, мен урматтаган, жалпы кыргыз эли жакшы билген Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин акыркы кайрылуусу боюнча азын оолак кеп кылып жаткан экен. Астыртан угуп калдым. Ал кайрылууну укпагандыктан ал жерден үн ката албадым, бирок кызыгып калдым. Ал жактан чыккандан кийин машинада отуруп Өмүрбек Чиркешевичтин өздүк каналына кирип, ошол келечекке болгон кайгыруусун, калкка болгон кайрылуусун угуп чыктым. Угуп үйгө чейин келдим да чыдабадым. Отуруп алып эле өзүмдүн кайчы пикиримди, каршы пикиримди билдирип, өзүмдүн оюмду ортого салгым келди. Мүмкүн мен туура эмес ойдомун, мүмкүн мен туура эмес жолдомун. Бирок Өмүрбек Чиркешевичтин кайрылуусуна каяш айткым келди. Мындай каяш айткандемде каяш эмес, каршы пикиримди айткым келди десем туура болот чыгар. Кайчы пикиримди айткым келди. Анткени ар бир адамдын пикирин сыйлаш керек. Мен өзүмдүн пикиримди ортого салгым келди. Өмүрбек Чиркешевич эмнеден баштады? Өмүрбек Чиркешевич өзүнүн кайрылуусун мындай деген кептен баштады. Мага акыркы күндөрү эки бир туугандын баласы үйлөнсө эмне болот деген суроолор абдан көп келип жатат. Мен ушул боюнча өзүмдүн оюмду ортого салам деди дагы. Анан айтып баштады. Абдан жакшы омоктуу ойлорун ортого салды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктамасын алып чыгып, аны пайыздап айтып берди. Атадан балага канча пайыз каны калат, андан небереге, андан чөйрөгө канча өтөт, анан кем акыл болуп төрөлүп калган балдар эмнеликтен төрөлүп жатканын, ошолордун баардыгын айтып келип туруп, жети аталын принциптин уникалдуулугун, Кыргызстанда туура жолдо экенибизди айтты. Анан бул жети ата принциби мен иштеп жаткан Батышта дагы, Европада дагы кеңири колдонулган. Маселен, ошо католиктер церковтордо үйлөнгөндөрдүн баарын каттаган, алардын балдарын каттаган, өлгөндөрүн каттаган, мындайча айтканда ЗАГС деген бизде бүгүнкү күндө иш жүргүзүп жаткан каттоо кызматы ошол кезде эле католиктер иштеп чыккан, иликтеп чыккан, ошол кезде эле алар баштап чыккан деди. Анан бүгүнкү күндөгү араб мамлекеттеринде болуп жаткан кырдаалдарды айтты. Шариатта деди 3 атадан кийин балдар үйлөнө берсе уруксат берет деп. Анан арабтарда 50% жакын туугандарына эле кызын алып уулун үйлөнтө берет. Ал эми Йемен менен Аманда 40% экен деп ошолорду айтты. Аларды 3 ата өтсө деле үйлөнтө берет деп. Анан дүйнөлүк саламат сактоо министрлигинин аныктамасында ушу 5-атага барганда атадан балага кем акыл болуп төрөлүп калуу коркунучу азайып, дээрлик жокко чыгып калат экен деп келип туруп, анан эң этегинде болочок депутаттарга, азыркы депутаттарга кайрылуу жасады. Биз буну силер жазып чыккыла, биз муну мыйзам менен бекитип коелу. Мындан кийин Кыргызстанда 5 ата өткөндөн кийин үйлөнүүгө уруксат берели деген омоктуу оюн ортого салды. Менин ошондой жан дүйнөмө бүлүк салды да. Мен эмне үчүн Өмүрбек Чиркешевич каршымын сиздин ушул кайрылууңузга? Албетте мен сизди урматтайм, сыйлайм, бирок ал башка маселе. Мен жакында гана өзүмдүн алгачкы китебимди жазып чыккам. Ал Каработо хан деген китеп. Ушул китептин алгачкы беттеринде эле мен бул китеп негизи жети ата, санжыра, тарыхтан турат. Анан жети атаны билүү эмне үчүн маанилүү деп баштагам да. Билесиздерби, бизде генетика деген илим бар, туурабы достор? Генетика деген илим бул адамдардын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн өсүп, өнүгүшү, типтөлүшү, өзгөрүшү, көчүшү боюнча аныктаган илим. Анан ошонун гаплогруппа деген тармагы бар. Ал адамдардын атаңдын ар жагы кайка барып калат, апаңдын ар жагы тайтаң жак кайка барып калат, чоң атаң жагы кайка барып. Ал ДНК аркылуу аныктай турган илим да. Мына ушул илим ишке кире электе, ушул генетика деген илим изилденип чыга электе, ишке кире электе кыргыздар жети ата аркылуу биздин акылман аталар ишке киргизип койгон да. Жети ата өтмөйүнчө балдарды никеге тургузган эмес да, үйлөнткөн эмес да. Анткени мына булар азыр гана дүйнөлүк саламат сактоо уюму атадан балага канча пайыз каны калат экен. Биздин аталарыбыз ошол кезде эле билген экен да.
канданча атадан кийин кем акыл болуп төрөлбөйт, таза кандуу болот деп кыргыздын сакталышына, кыргыздын калыптанып калышына алар ошол кезде эле байыркы кылымдарда эле кам көрүп туруп мына ушул жет ата принципин сактап келишкен да. Жет атасын билбеген жетесиз кул дейт кыргызда, туурабы? Ошон үчүн жет атасын билген бул ар бир кыргыздын парызы, мойнунда карызы болуп келген. Бул кыргыздын салтында жазылган так нерсе. Аны biz аткарышыбыз керек. Аны biz башкарышыбыз керек ошону. Бирок андан чыкпашыбыз керек да. Ооба, дүйнөдө өзгөрбөгөн бир гана нерсе бар. Куран. Ыйык Куран өзгөрүүсүз келет. Бирок кыргызды ушул салты дагы өзгөрүүсүз келе жатпайбы? Анан ошо жет ата принциби дагы өзгөрбөш керек да. Туурабы, Өмүрбек Черкешевич? Сиз кандай дейсиз? Эми биз жет атаны 5 атага чүрсөк, жет ата деген принцип иштебей калса, анда биз ата бабалардын мурасын аткарбай калган болосузбу? Керезине, келечегине балта чапкан болбойбузбу? Бизде ошондой кырдаал жаралдыбы? Сиз мыкты мыйзам жазасыз, күчтүүсүз. Ал жагынан атандаша турган адамдар сиз менен азыр болсо керек. Болсо дагы мындай бармак менен санай турган адамдар чыгышы керек да. Бирок сиз мыйзам жазганда бир нерсеге негиздеп, башка нерсеге тегиздеп жазасыз, туурабы? Бирок азыркы мыйзамды сунуштап жатасыз. Эмнеге негиздеп жатасыз? Айттыңыз, эстердин убагында 3 гана атадан өткөндөн кийин уруксат берчи деп. Бирок ошол тоталитардык доордо дагы мыйзам уруксат берсе дагы ыйман уруксат берген эмес да. Кыргыздар жет атасы өткөнмөйчө үйлөнгөн эмес да. Же болду эле ошондойлор. Болсо бири сенин болгон чыгар, бирок андай нерсе дээрлик жок болчу да. Жет атаны биз мыйзамсыз эле ыйман менен сактап келгенбиз да. Эмне үчүн биз бүгүн ошону мыйзам менен бекитип анан уруксат беришибиз керек? Эмне үчүн биз араб өлкөлөрүн ээрчишибиз керек? Эмне үчүн биз батышты ээрчишибиз керек? Биздин өзүбүздүн аталар калтырып кеткен кодексибиз бар го. Кыргыздын кодекси бул кыргыздын каада салты да. Кыргыз деген мамлекетти кармап келген кыргыздын калкы, туурабы? Өмүрбек Черкешевич. Ошол калкты кармап келген кыргыздын салты, туурабы? Ошол салтты кыргыздын салты, ал бир кыргыздын анты. Бирок ошол салтты сактап келген кыргыздын кармаган дин эмес, кыргыздын сайраган тили да. Тилибиз, маданиятыбыз аркылуу сактап келгенбиз да. Жет атаны ошол тил аркылуу биз өрчүтүп келе атпайбызбы? Кыргыздын ар бир баласы таза кандуу болсун, кем акыл болбосун деп кам көрүп ошо жет ата принцибине тайбай келе атабызбы? Ошон үчүн элибизде эң акылдуу, эң гениалдуу адамдар чыкпадыбы? Эң чоң эпос бизде жаралбадыбы? Ааламды дүңгүрөткөн Айтматовдор бизден чыкпадыбы? Арабтардан чыккан жок го дейм. Европалыктардан чыккан жок го дейм, анын деңгээлиндеги жазуучулар. Анан эмнеге биз аларды ээрчип эле жет ата дегенди 5 атага түшүрүп салышыбыз керек? Мен ушул жерге так түшүнбөй турам. Эми биз анда 5 атаңды бир деп калабызбы? Анда биздин аталарыбыздын айтып кеткен керези асманда калкып калабы? Биз анда алардын керезин аткарбаган адам болуп калабызбы? Парызыбыз, карызыбыз каякта калат? Туура. Дүйнөдө өзгөрбөгөн бир гана нерсе бар да, Куран. Туурабы? Баарыбыз билебиз. Эми бирок кыргыздын жаны, бул кыргыздын каны да. Ошо каныбызды сактап келген жет ата кыргыздын салты дагы сакталышы керек го дейм. Аны өзгөртүшкө канчалык кажет болот? Эмне муктаждык чыкты? Мен сиздин 15 мүнөттүк кайрылууңуздун арасынан издеп тапкандай болгон жокмун. Эмне муктаждык жаралды? Деги эле бир нерсени кырдаал ушундай болуп калды. Сиз айттыңыз, Орто Азиядагы кырдаал ушу калып баратат, арабизация, исламизация күчөп жаткан кезде биз 5 ата менен бекитип койгонубуз туура болот дегендей таңууладыңыз да өзүңүздүн оюңуздачы. Бирок анын бизге эмне кереги бар? Бизде кыздар бизди кыйнап жатабы, кыздарыбыз жетишпей жатабы, же балдарыбыз ушундай неме кылып жатабы, башаламандыкка барып жатабы? Андай деле кырдаал жаралбаса керек. Деги эле мыйзам, мейли мыйзам менен бекитип коелу. 5 ата өткөндөн кийин бир туугандын балдары үйлөнөрсө болот деп. Бирок кыргыздар ириде мыйзамды эмес, ыйманды сыйлайт го дейм.
мыйзамдан дагы ыймандуулук көрөт го дейм. Ошол ыйманыбыз бийик болгон үчүн биз мыйзамды сыйлап келгенбиз да. Мен караманча каршымын. Ошол жет ата принцибинин бузулушуна, анткени биз бүтүндөй кыргыздын кодекси жатат. Деги эле баш мыйзамда, конституцияда дагы кыргыздын каада салт, үрп адат, ырым-жырым, жөрөгөлү сакталсын деген талаптар бар да. Анан биз аларды сактап эле келатабыз го. Анан кайсы жерден биз эмне эле капталдап чыгып аларды өзгөртүүгө барышыбыз керек, үй бүлө кодексине. Мен ушул жерге келгенде сизди түшүнө албай койдум. Эмне кереги бар эле, эмне себеби бар эле, негиздеп тегиздеп айтсаңыз жакшы болмок эле. Анан мен жана айттым, азыр да айтам. Мен мүмкүн башка бойдо жүрөм, мен мүмкүн башка жолдо жүрөм. Ушундай учурду мен көз жадымдан өткөрүп жибердимби, байкабай калдымбы? Бирок мен деле элдин арасында жүрөм. Мындай тартыштык, же болбосо таңкыстык, муктаждык деле жок болуш керек. Жет атадан биз кайтпашыбыз керек. Биз кандай болгон күндө дагы кыргыздын каада салтын сакташыбыз керек. Ар бир кыргыздын каада салтын көздүн карагендей сакташ керек. Анткени кыргызды сактап келген ушул салт. Анан салттын бузулат сак болгон деп калгул ойлотабыз айтып кетпеди эле. Ошол салтты бузбасак, салтты сактасак, деги эле санжыра деген эмне? Бул санжыраны сакташыбыз керек да. Санжыраны ата бабаларыбыз бекерден айткан эмес да. Жет атанын артында санжыра турат, санжыранын артында тарых турат. Жет ата деген бул ар бир кыргыздын коктук болотунан агып түшкөн суу болсо, санжыра деген бул деңиз да. Баардык ошол жака барып калат. Ошол санжыранын санжыра деген эмне? Бул кыргыздын тарыхы, кыргыздын тамыры да. Мына ушул жака келгенде биз мыйзамдын деле кереги жок, ыйман менен эле иштесек деген ойдомун да. Манас эпосу маселен да, Манас эпосу толугу менен санжырадан турат да, туурабы? Ошол Манас атабыз деле кыргыздын каны таза болсун, тазарсын, андан кийинки балдарыбыз балбан болсун, акылдуу болсун деп аталыкты эмес, аралыкты эмес, жет атаны эмес, жетимиш атаны ашырып туруп тажиктин кызы Каныкейди албады беле. Семетей атабыз деле андан берилетпей Афгандын кызы Айчүрөктү албады беле. Булардын баардыгы ошол эпоста жүрөт го. Кыргыз рухунун туу чокусу Манас эпос дейсиз. Ошо Манастын алыс кетип атпайбызбы биз? Деги эле мен ушул жерге каршы болдум. Мүмкүн мен ачуу калтырып айтып алдым, даярданбай сүйлөп алдым. Кандай болгондугунда мен чыдабадым. Өмүрбек Чиркеевич, мен дагы өзүмдүн оюмду ортого салдым. Мен ошол сиз суранган депутаттардан, сиз суранган келе турган болочок депутаттардан суранып турам да, ошол каада салт маселесине келгенде абайлаңыздар, ошол каада салтка каршы чыкпаңыздар. Ата бабаларыбыздын аздектеп сактап келген муразын, асыл мурастарын биз өзүбүздөн кийинки урпактарга узатып гана берели. Бүлүндүрбөй, өзгөртпөй, бөксөртпөй, ошол бойдон өткөзүп берели. Бул биз көпүрөлө болоюк. Бизден кийин да канча кылым кыргыз жашайт, алар өздөрү иликтеп, жиликтеп алар. Бирок биз ушул жерге келгенде артык кылабыз деп тыртык кылбайлы деген гана оюмду ортого салгым келди. Мүмкүн бирөөңүздөргө жакпашы мүмкүн. Кандай болгон күндө да могу жериме батпай кетти. Түшө калып эле, үйгө кире калып эле ушул оюмду айтып салгым келди. Бар болуңуздар, туугандар. Аман бололу. Бар болуңуздар.